Урматтуу мекендештер, Россияга дароо билет алып, дароо кире албайсыздар, чукул кабар. Буну Россия Федерациясына барам деген мекендештер ар бири билүү шарт. 2025 жылда 1 июндан тартып иштей баштайт деген, бирок тилекке каршы 2026 жылдын 1 июлунан РУ-АДИ тиркемеси күчүнө кирет деп жатат. Ал күчүнө кирсе, мекендештерибиз Россияга кандай кирүү керек? Бул видеодо толук айтып берем. Биринчи очередь 3 сутка 72 саат мурун өзүн тастыктап Россия Федерациясына өзү жөнүндө жибериш керек. Андан кийин ал жактан жооп келгенден кийин Россия Федерациясына киргенге болот же болбойт деген жооп келет. Ошонун негизинде сиздер Россия Федерациясына киресиздер. РУ-АДИни iPhone телефондо да көчүрсөңүздөр болот, Android телефондо көчүрсөңүздөр болот. РУ-АДИни көчүргөндөн кийин кандай толтурат деген мекендештер да бар. Видеонун аягында мен сөзсүз сиздерди көрсөтүп кетем орус тилинде. РУ-АДИни көчүргөндөн кийин 3 күн мурун, тактап айтканда 72 саат мурун сиздер Россияга өзүңүздөр жөнүндө кантип маалымат беришиңиздер керек, анан кандай жооп алышыңыздар керек. Максималдуу түрдө ушул видеону таратыңыздар. Мурункудай дароо эле билет алып, дароо Россияга учуп кетпейт. Мына 2026 жылдын 1 июлунан тарта ушундай жаңы мыйзам күчүнө кирет деп жатат. 1 июл келгенде да билебиз, бирок алдын ала ушул маалыматты мекендештерибиз билген жакшы. Себеп дегенде кандай толтурабыз, РУ-АДИден көчүргөндөн кийин кантип толтурабыз, видеонун аягына чейин мен сиздерге толук түшүндүрөм. Андан сырткары биздин мекендештер Россия Федерациясында азыр реестр маселеси боюнча аябай көп мекендештер реестрге түшүп, МВД өчүрт болуп чыга албай жатат. Комментарийге мен Telegram номерин коюп койдум. Ошол жакка дагы сиздер катталсаңыздар, Telegramдан онлайн түрдө кандай реестрден чыгуу керек, ошолордун видеосун жиберем. Же онлайн МВДдан кандай кезекке туруу керек, аны дагы мен жиберем мекендештер. Дагы түшүнбөгөн суроолор болсо, комментарийге жазыңыздар. Юристтер, кыргыз юристтер керек болсо, выдворение, депортация, ошондой эле мыйзамсыз Сахарон анализдерим туура эмес чыкты десеңиздер, экранга юристтердин номерин коюп койдум, Учкунбек каналынан алдым деп байланышып, миграция жаатындагы маселелерди суроо берип, депорт болсоңуздар, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, депорттан чыгарсаңыздар болот. Новые правила въезда в Россию. Как подготовиться к поездке? С 30 июня 2025 года действуют новые правила въезда в Россию для иностранцев. Если для въезда в Россию вам нужна виза, оформите ее. Для безвизового въезда потребуется приложение РУ-ID. Подробная информация о нем доступна по QR-коду. Подайте заявление заранее, не позже, чем за 72 часа и не раньше, чем за 90 дней до поездки. В экстренных случаях, например, при болезни или смерти родственника, въезд можно оформить за 4 часа. Для этого нужны подтверждающие документы. Чтобы подать заявление, войдите в приложение РУ-ID с логином и паролем от госуслуг или зарегистрируйтесь. Нажмите «Заполнить» на главном экране и укажите страну, из которой выезжаете, цели и даты поездки, регионы посещения. Если едете с детьми, заполните их данные. Это нужно сделать обоим родителям. Сдайте биометрию, фото лица, паспорта и 3 записи голоса. Если биометрия уже зарегистрирована в России, подать заявление можно также на госуслугах, указав данные о поездке и сделав фото лица. Дождитесь проверки ограничений на въезд. После этого можете отправляться в дорогу. На границе предъявите документ, удостоверяющий личность. Его данные автоматически сверятся с указанными в приложении РУ-ID. В течение 10 дней после въезда посетите отделение банка, чтобы завершить регистрацию биометрии. Там же можно подтвердить учетную запись на госуслугах. После этого вы сможете оформить российскую сим-карту, пользоваться онлайн-сервисами в приложении РУ-ID и на госуслугах, проверить, нет ли вас в реестре контролируемых лиц. Добро пожаловать в Россию! Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.